Assalamu alaikum. يا من إليه التجأ قلبي في كل ضيق في كربي رفعت كفي في طلبي أدعوك يا رب العربي. Hazreti Müftiyimiz mana Qarike Abdulaziz Qarike Zakirov bugün mana altında vaqtini bölüp bizge kelip sizler menen bir uçuraşıp bir jolg'up ziyorat qilib ketayin deb keliptir. Hazretimizga Allah razı olsun. Sizden razı olsun. İnşallah. Hurmatlı bizdin gelecekte Kur'an hizmetçisi olup turgan hurmatlı studentler, hurmatlı ustazalar, bardığınızlarda berekeli olgun, 12 aydın sultanı olgun, ıyık Ramazan ayı menen kutuktap ketmekçimin. İnşallah mana Tahfizul Kur'an medresesi 28 yıldan beri şul jerde qarılar okup, Kur'an'dı jatqa götörüp, neçen degen qarılarımız Kur'an'dı jatqa götörüp, bugünkü күндө bizdin respublikada, жерlerde ustazlık kılıp, Kur'an'a hizmet kılıp жүрүшөт. Sebepker bolgon ustazыбыздан Allah özü razı olsun. Hurmatlı talabalar, biz dagы sizlerge okşop, mына sizlerdi görgөн сайын biz ошол талабалык кезибизди эстейбиз. Бул талабалык мезгил ушунчалык Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир неамат. Ушул убакытты, ушул өмүрдү, мөөнөттү биз жакшы пайдаланышыбыз керек. Себеп дегенде көз ачып жумганча, көз ирмемде бул жашоо өтүп кетет экен. Кече эле сиздерге окшоп биз дагы ушул партанын үстүндө, рахланын жанында, устаздын колунда, биздин устазыбыз болот, өзгөн устазыбыз, устаздын колунда таалим алып, илим алган элек, бирок көз ачып жумганча арадан убакыттар өтүп кетти да. Аллах субханаху ва таала инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Бул динди, бул Кур'анды Аллах Таала тарабынан жөнөтүлгөн да, биз жөнөттүк, кыяматка чейин аны мухафаза кылуучу, аны сактоочу биз деп Аллах Таала өзүнүн кепилдигин алган. Бирок илим ээлери өзгөчө Кур'ан жолунда, Кур'анды жаттап, Кур'анга амал кылып, Кур'анга кызмат кылуу мухафаза шарапатын ушул каарыларга өзгөчө Кудай Таалам тартуу кылган да. Сиздер ошол динди, Кур'анды мухафаза кылуучу, сактоочу сиздер. Ошон үчүн бул Кур'анды тажвид эрежеси менен, кайдасы менен абдан жакшы үйрөнүшүбүз керек. Аллах субханаху ва таала вараттилил Кур'ана тартила. Бул Кур'анды тартил үстүндө окугула дейт. Тагыраак айтканда, ар бир тамганын тыбышына, эрежесине, махражына көңүл буруп жатташыбыз керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде эмне дейт? Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху. Жер бетиндеги эң кайырдуулар, жакшылар, шарапаттуулар кимдер? Кур'анды үйрөнүп жана башкаларга үйрөткөндөр, жеткиргендер. Мына ошондой шарапатка сиздер ээ болуп отурасыздар. Калкыбызда 7 миллион калк болгон болсо, ошонун ичинде мына татынакай нур жүздүү балдарыбыз, кыздарыбыз бүгүнкү күндө Кур'ан илимин алып, Кудай Таалам ошол тандап сиздерди 7 миллион калктын ичинен өзүнүн динине, Кур'анына кызмат кыла турган, ушунда Кур'ан кызматчысы боло турган сиздерди тандап алды. Андыктан бул чоң бир неамат. Ошол неаматтын баркына, кадырына жетип, убакыт саатты туура пайдаланып, мына Кудайым буйруса, устазыбыздын аракети менен спорттук аянтча бүгүн ачылыш болот экен. Бул да биздин ошол ден соолугубузду чың кылганга абдан жакшы бир физкультура. Спорт менен машыгыш керек. Спорт менен машыгуу бул ден соолукту чыңайт. Ден соолукка да кам көргүлө. Учурунда баягы ден соолукка кам көрсөк, кийин жаш өткөндө же Кур'анга кызмат кылганда, мекенге кызмат кылганга, ата-энеге кызмат кылууда биздин ден соолугубуз канчалык чың болгон болсо, ошончолук бизге жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ал эми экинчисичи убакыт. Бул убакыт өтө маанилүү нерсе туугандар. Жашоодогу өмүрүбүз, сиздер азыр студент катарында окуп аткан муну 4-5 жылдык өмүр, убакыт өтө маанилүү. Бүгүн биз ушунун кадырына жетип, жакшы баалап,
жакшы окуй турган болсок, бүгүнкү биздин ушул 5 жылдык убактыбыз биздин келечектеги жашообузга жана акыретибизге өтө бир маанилүү. Сиздин аракеттериңиздин натыйжасында медреседе коомчулук ишенимине ээ болгон билимдүү, ыймандуу жана өлкөбүзгө кызмат кылчу муунду тарбиялоодо үлгүлүү окуу жайлардын катарына кирди. Өзгөчө медресени түптөп, ага эмгек сиңирген балдарга үзүрлүү тарбия берип, алардын билимдүү болуп чыгышына шарт түзүүңүз улуу иш, коом үчүн чоң салым. Алла Таала кылган ак ниетиңизди кабыл кылып, берекесин арттырсын устаз. Allah razı olsun. Bismillah, Allahu Akbar. Самаркада күбө болуп отурабыз. Биздин балдарыбыздын ден соолугу чың болуш үчүн, спорт менен жакшы машыгыш үчүн ушул спорттук аянтчаны куруп берген бир туугандардан Алла Таалам разы болсун. Демилге көтөргөн устазыбыздан Алла разы болсун. Ар бир инсан өзүнүн жүрүм турумуна, ички дүйнөсүнө, адеп ахлагына көңүл буруш керек. Бул 1 айлык мектеп, курс. Бул маанавиятты оңдой турган, маанавиятты тарбиялай турган бир мектеп. Андыктан ушул ыйык Рамазан айында Кудайым буйрса хатмул Курандарга катышып, иптар кечелерине катышып, жамааттын дуасына катышып, дагы бир жолу бул аянтча куттуу болсун.